Чындыгында акыркы убакыттарда ата-энеси көр тирликтин айынан сыртка иштегени кетип, балдарын болсо чоң ата чоң энеси же тууган туушканына калтырып кеткендердин саны көбөйсө көбөйгөн, бирок азайган эмес. Ал эми турмуштун татаал жолунун кандай болооруну али толук акылы жете элек өспүрүмдөр тарбия жана мээрим эмне экенин толук түрдө алары бүдөмүк иш. Ал эле эмес, кээ бир учурларда аларга карата кароочу тараптан көргөзүлгөн зордук зомбулукка да кабылып калуусу да мүмкүн. Өзүңө кичине кол көтөрөсүң. Өзүңө иш кылбайсың. Өзүң жакшылап кылбайсыңбы? Ал сен кичпе. Дал ошондуктан Баткен областынын Баткен жана Лейлек райондорунда мигранттардын балдарынын мыйзамдык кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоого көмөктөшүү долбоорунун алкагында ата-эне жана чоңдорго түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жана жаш окуучулар тараптан сахналык көрүнүштөр көргөзүлдү. Мектептен келип, жең айтмакчы, мына кирди да жууп койчу. Бул эмне кылганым? Келери кечке кир жуам, тамагыңарды даярдайм, балаңарды карайм, кийимиңерди жуам. Бул эмне кылган ушундук? Мен деле адаммын го. Мен деле дем алышым керек. Бул эмне кылтканыңар? Такыр жарабайсыңар. Гимназия дейсиң, гимназияда окуйсуң же бир, сенен кандайдыр пайда чыкпайт. Бул миграция деген мен оюмча, бул адамдарга көбүнчө жаш балдарга терс таасирин тийгизип аткан учуру, себеби балдардын психикалык жактан ооруп калуусу же болбосо жабыр тартып калат, артка чегинип атат, алдыга умтула албай атат, коркоктук сезим пайда болуп жатат. Бул албетте тескери бизге тескери жагын көрсөтүп жатат. Ал эми ата-энелер акча үчүн кызыгып балдарын таштап кетип жатат. Бирок балдарын таштап кеткен учурда дагы ата-эне документ менен таштап кетсе, анда бул жакшы болмок деп ойлойм. Умарали ата небереси Айзадага камкорчу болгонуна 3 ай болду. Айзаданын апасы Россияда эмгектенет. Атасы дайынсыз жоголгон. Умаркул аба небересин 1 жаштан бери эле карап келет. Азыр Азада 8 жашта. Ушул жылдын август айында Салам радиосунан камкорчулук жөнүндө угуп калып, Баткенге социалдык өнүгүү башкармалыгына келип, толук маалымат алып, эч кандай кыйынчылыгы жок эле 3 күндүн ичинде небересине убактылуу камкорчу болуп дайындалган. Камкорчу болгондон кийин кыйла жоопкерчиликтүү, өзүнө ишеним пайда болот экен дейт өз сөзүндө Умарали ата. Андан кийин мен да ушу камкорчу болоюн, өзүм небереме деп эле Баткенге бардым созда иштеге. Ал жерге барсам, ошол жерден түшүндүрүштүлөр, ушундай документтерди даярдаңыз. Кийин калганын кийин дагы айтабыз деп. Кыйынчылыктар эми мына чоңоюп атат, мектепте тиги анда мындайлар көбөйүп атат. Ошо дайыма акча болуп атпайбы? Ошо эми бир аз неме болот деген ойлойм. Кыйналган деле жок, немелер өздөрү жардамдашты, үйрөтүштү ошо. Самаркандек айылынын тургуну Боронова Урмат бүбү 4 небересинин камкорчулукка алды. Башында камкорчу болууну туура түшүнгөн эмес экенмин. Азыр эми пособия да алып жатам. Балдарды тарбиялап кароо кыйын, бирок турмуш экен. Кызыма жардам беришим керек, чоңойтушум керек дейт Урмат бүбү эже. Неме пособия алып элем, бул закислер не кызым жок эле ажырап таштадылар. Ondan beri pasportu büyütüp kalıp, pasportunu tuğulap aldı, o yakta familiyasla. Şimdi baldarım bade oyluğun da ol. Oğanlıkın ötün familiyasla kapıp gitti alı kız. Sapara o yakta familiyasla gana. Kızınız kalk da kızınız? Şarda. Rossiyada işte otat. Bana baldarı bağamın, yüce kılamın deyip, işte ne uğraytam. Öldüm, işte öldüm, karayımın deyip, gettenem, kıylaşam, kara oturam, ne kılam? Şu sotlarga жүрüp, kayırıldım. Karaysınlar yok bu deyip. Karayızları, men karay turan жерге барам desem, yok ece karayızları. Şöyle özleri kelişim kıldım, men kelişim kıldım. Жүз karata aldığına geldim. Neye tüysem munça eken, onça eken, demen gölderler kıymat eken deri. Kıymat bolsa özümde özüm kara dedim. Kıynasan baldarım, men karayım dedim. Men karayımın dedim. Balam için kara oturamın. Migrasiya ketken uçurda kantet. Baldarını çoğ ata, çoğ ne, je olsa tuğandarına, je olsa çoğrak balası olsa ошол вакыт иштеп, анан өздөрү тышка чыгып кетип атат. Россияга же болсо өз-өзүнө Бишкек шаарында. Но көйгөй, негизги көйгөй калган балдарда болуп атат. Алар кантип тарбияланып жатат. Чоң эне ушу тарбиялаганга күчү жетип жатабы? Ушу балдарды тарбиялаганга. Ата-энедей тарбия бере алабы жокпу деген маселе. Өзү 37 миңге жакын 18 жашка чейинки бала бар районун аймагында да. 37, ушундай 69 болуп калат. Где-то азыр 37ге чыкты, 37 миң деп жүрөбүз. Катталгандары.
катталгандары. Жок, бул общий жалпы саны балдардын. Катталгандары где-то бир 60-70 болот. Анан немени өзүбүздүн 164 баланы азыр каттап өзү жеке иште планы менен иштеп атабыз. Шул балдар эми көйгөйлүү балдар да, мындайча айтканда, жаңы сен айткандай арасында шул тарбия жөнүндө турмуш шарты начарлары бар. Мунун ичинде баягы кылмыштуу дейбизби, кылмышка кирип кеткен балдар бар. Мурда балдар социалдык муктаж жалгыз бой эненин жана көп үй бүлөнүн баласы болуп, 3 эле категорияга бөлүнсө, азыр социалдык муктаж үй бүлөлөр көбөйдү. Ага мигранттардын ажырашып кеткендердин балдары дагы катталып жатат. Акыркы убакта зордук, зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгүн аталган тайпадагы өспүрүмдөр түзөт. Көпчүлүк учурда балдар өздөрүнүн эле туугандары, жакындары тарабынан зордук, зомбулукка кабылууда. Урматтуу ата-энелер, балдарды калтырып башка жакка кетүү албетте оор чечим экендиги шексиз. Балдардан алыста жүргөн кезде сиз өзүңүз, балдарыңыз жана үй бүлөңүз коопсуз жагдайда экендигине ынаныңыз. Сулайман Акматбеков, Салам медиасы.